Эми буюрса мен травмадан кийин жаңы эле баштаган кезим бир 2,5 айдай болду баштаганыма. Буюрса эми бул Олимпиадага биринчи старт. Буюрса мен ушу жакшы очко бергенге эле аракет кылам деген ойдомун. Анан кийинкилеринде уже медальга аракет кылам да. Түшүнүктүү. Келиңиз эми алгач кичинекей изат жөнүндө сүйлөшөлү. 20-25 жыл мурун артка кайталы. Кичинекей кезимде тентек болгом деп айтып каласыз. Негизи эле кичинекей зат кандай болгон, эмнелерге кызыккан? Мен Токтогулда чоңойгом, Токтогул шаарында. Анан мен жашаган жерде базар бар да. 32 деп коет. Ошо 32де чоңойгом. Анан базардын айланасында хулиган достор көп да. Анан кийин ошо базарды айланып эле ойноп эле жүрчүк. Анан кийин айылдар бар да, айылдардан мурда аттар менен келчү да. Анан жана достор менен чогулуп, ошо аттарды минип келген кишилерден байке атыңызды берип турасыз, минип турайлы деп ушинтип ойноп базардын айланасында хулиган болуп калат кезинде көп жүрөбүз. Анан жүрүп ушу апам спортко катыштырам деген деле ою жок болчу. Эсен Майназаров деген агайым бар, мен биринчи агайым. Ошол агайым көчөдөн көрүп көп жолу мага деле эскерткен, кел залга кел деп көп жолу айткан. Анан кийин мен барбай жүрөдүм. Анан апама кайрылып, ошо апам залга келсин деп анан ошо апам алып барганда залга. Ошондо канча жашыңызда оор атлетика менен тааныштыңыз? 2-класста. 2-класста. 2-классымда. Ага чейин ушундай оор атлетика деген спорт түрү бар экенин билчү элеңиз? Ооба, буга чейин билчик. Мен бул спортко келгенге чейин ошо базардын жанында эле болчу. Зал мектептен келатып залга келчик да. Анан залга келип ызы чыгыла бересиң да, жаш балдар ызы чыгыла берет. Анан чоң байкелер чыккыла деп чаарыш анан мындай айнектер бар болчу, чоң могу сыяктуу эле. Ошо айнектен аңдып карап турчук да. Анан ошонун жанында эле вольный борьба болчу. Бир кездерде вольный борьбага да барып жүрдүм. Абдуман деген агай бар болчу. Ошол агайым, сен вольный борьбага жарабайсың, сен штангага бар. Ошо кичинекей кезимде эле буттарым чоң болуп турчу да. Ошо вольный борьбада да кылып көрдүм. Анан вольный борьбада эчтеке чыкпарын өзүм деле сездим да. Анан штангага кирип кеттим ошо менен. Өзүм негизи спортко ошо апам алып келген да, штанга. Алгачкы машыктыруучуңуз деп айтып калдыңыз. Эмгек сиңирген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Эсенжан Майназаров. Ошол агайыңыз тууралуу кеп кылсаңыз. Эмнелерди үйрөттү сизге негизгиси? Эсенжан агайым, мен атасы жок чоңоюп калдым дейм. Атадай оğlu да. Атадай оğlu көп нерсени үйрөттү спорттон. Спорттон жаңы кадамдарды ошол агайым үйрөттү да. Штанганы кантип көтөрүш керек, спортто кандай алып жүрүш керек өзүн. Андан кийин Үсөнкан Майназаров деген үкөсү бар. Ошо үкөсүн өткөрүп берген 2008-жылы. Ошо эң көбүнчө ошо Үсөнкан Майназаров деген агайымдан үйрөндүм да көп нерсени. Демек ошондо Бишкекке келдиңиз? Бишкекке спорт школого тапшыргам 2008-жылы. Анан кийин спорт школдо бир аз эле окуп, ал жакта да начар жүрүп, анан кийин отчисление болуп кеткенден кийин ошо Үсөнкан деген агайым залда алып отурду да. Ошо Бишкекке келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Мисалы, Бишкекке жагы келип, бул жакта туугандарыңыз бар беле же жалгыз болуп кандай кыйынчылыктар болду? Бишкекке келгенде мен эч ким жок болчу. Жалгыз эле болчумун. Ошо Үсөн деген агайым үйүндө жашап жүрдүм. Ошо Үсөн агайым мен үйлөнгөнгө чейин карап жүрдү да. Мен үй алып, ушунга чейин үйүндө жашап, бул залда деле жашап калган күндөр болду. Бирок көбүнчө Үсөн агайымдын үйүндө жашап жүрдүм да. Ошо Үсөн агайым көп нерсе жашоонун мындай балалык кезинде ушу Үсөн агайым менен эле өткөрдүм да. Эмгениңиз алгачкы ошо эл аралык мелдештерге катышканыңыз тууралуу эсиңиздеби? Ооба, эң биринчи чемпионат мир среди юниоров дегенге чыккан. Юнуш жаш балдар арасында чыккан 2009-жылы. 5-чи болуп калган ал жактанчы. Андан кийин чемпионат Азияга чыктым.
олимпиадага даярданып, жаш балдар арасында олимпиадага даярданып, анан бизде мурда командный 8 бала катышса, ошонун 6 баласы очко набирать этсе, 6 баланын очкосу менен лицензия алчык да биз. Анан команда толук болбой калып, мен жалгыз эле 3-чү месте болгом да. Анан ошентип лицензия ала албай калганбыз. Ошо жаш кезде ушу соревнованияларга чыктым. Андан кийинки соревнованияларда юниорский чемпионат мирге чыгып 5-чи болуп калдым. Андан кийин взрослыйларга чыга баштадым. Взрослыйдан көп деле убакыт результат көрсөтө алган жокмун. Анткени мен жаш кезимде эле взрослый эмеге чыга баштадым да, соревнованияларга. Анан 2015-тен баштап результат көрсөтө баштадым да, чемпионат Азиялардан 3-чү болуп взрослыйдан. Андан кийин чемпионат Азиядан чемпион болдум. Чемпион болуп лицензия алдым. Şu командный лицензия алып, олимпиадага бардым. Олимпиадага барып 3-чү местени алдым. Ошол Азия чемпионатынын жөнүндө сүйлөшөлү. 2016 жылы Ташкентте өткөн Азия чемпионатында бараарда ушундай федерация чемпион болосуң деп максат койду эле, негизи кыялдар бар беле ошондой? Жок, бул олимпиаданын астында лицензионный турнир болгондугунан мен өзүмдүн селим бар болчу да. Анан агай дагы постоянно селим менен жүр дечи да. Үсен агайым постоянно селим менен жүр деп, мен селим бар болчу, мен олимпиадага чыгышым керек, Азияны учушум керек деген. Селим менен өзү спортто селиң жок болсо жөн эле жүрө бергендей болуп каласың да. Бир сел коюп, ошо селге жетиш үчүн аракет кыласың да. Күндөн күнгө. Ошо олимпиадага жолдомо алгандан кийин кандай сезимдер болду? Ошол лицензия алгандан кийин олимпиадага чейинки даярдыктар, жоопкерчиликтер жогору болсо керек. Бул чемпионат Азияга барганда мындай өзүң үчүн чыккандай болот экенсиң да. Мен өзүм үчүн чемпион Азия болдум деген ой болот экен өзүмдөчү. Анан чоң аренага чыкканда уже олимпиада спорттун чокусу эмеспи. Жоопкерчилик чоңураак болот экен да. Анткени эл карап турат да, сен эл жөнөткөн, дуалар менен жөнөткөн, баталар менен жөнөткөн, канча деген эл сенден үмүт этип турат экен да. Анан мен медаль алышым керек деген ой болот экен да сендечи. Анткени жөн эле барып келе бергенде эле болбойт да. Анткени сен ден соолугуңду да берип атасың бул спортко. Анан текке кетпеш керек да алчы. Аягына чейин чыгыш керек. Менде ошондой. Бразилияга кетерде федерация тарабынан же машыктыруучулар менен чогуу сүйлөшүп, максимум канчанчы орун алыш керек, минимум мынчанчы орун алыш керек деген так максат койдуңуздар беле? Ооба, агайлар башында спортсмен менен көп ойлоно бербесин деп көп сүйлөшпөйт да. Ичара сүйлөшүп жүрсө керек, медаль алыш керек дегенчи. Менде деле ошондой медаль алышым керек деген ой бар болчу. Бирок тигил жакта соперниктерим аябай күчтүү болчу да, негизичи. Алар жакшы көтөргөндө мен 5-6-чы болуп калмакмын да. Анан Алланын буйругу экен. Бир экөөсү жакшы көтөрө албай, анан мен аларды 1-2 килограммдан утуп 3-чү месте алгам. Жалпысынан 339 килограмм көтөрдүңүз. Буга чейин кемелдештерде же машыгууларда ушундай оор салмакта көтөрүп жүрдүңүз беле? Мен машыгууларда 160-195 килограмм көтөргөм. Соревнованияда чемпионат Азияда 150-188 көтөргөм. Олимпиадада 151-188 көтөрдүм да. Анткени тигил жакта чемпионат Азияда мен 3 подходтон берет да. Мен 3-чү подходторумда көтөргөм да бул вестич. Мен Олимпиадада уже 2-чи подходторумда эле запас дагы бирден подходторум бар болчу да. Анан Олимпиадада 155 килограммды аркага чүрөлдүм. 195 килограммды тошко алып тура албай койдум да. Себеби белим оорутталган да ошо соревнованияданчы, Олимпиададан. Эми ошол сыйрык тапшыруу аземине келели. Коло медальдын мойнуңузга тагып жаткан учурда кандай сезимдер болду ошону бир ошол күндү эстеп айтып бериңизчи бизге. Ал сезимди бирок сөз менен жеткиргенге мүмкүн эмес да, негизичи. Анан сүйүнгөнүмөн көзгө жаш келет экен да. Мен аябай ыйладым да ошо жака турупчу. Ушундай селге жетсе болот турбайбы? Менде бүт нерсе болот турбайбы? Ушу апам
13 жылдан бери уже 13-чү жыл кетип атат. Москвада ашпозчу болуп иштейт. Эжем экөө кошулуп ушу талалап жүрбөй, алар да келет турбайбы деп. Ушундай көз жаш келгенде агайдын бир сөзү бар эле да. Мен бияка келгенде деле бир аз хулиган болуп, тренировка кылып кылбай ушинтип жүрүп калдым да. Мен сени адам кылам же айбан кылам деп жини келчи да мага аябайчы. Анткени менден аябай көп нерсени үмүттөчү окшойт. Анан ошол сөздү айттым да мен агайгачы. Агай, сиз билесизби ушундай деп айткансыз десем, ал да көзүнө жаш келип кетти. Ыйла экөөбүз ошол жерден сүйүнүп. Ошол сүйүнүчтөр мындай сөз менен айта албайсың да, эмоция мен көз жаш келип кеткен да. Ошо медальды уткандан кийин ким биринчилерден болуп куттуктады? Бул жакта өлкө башчысы баш болуп телефондогу чалгандарын билебиз. Эң биринчиден болуп апам куттуктады. Куттуктайм. Ушундай месте алдың балам. Мен сенден үмүт эткем. Молодец. Андан кийин журналисттер, андан кийин келинчегим, эжем, бир туугандарым, тайкелерим ушулар куттукташты. Андан кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин спорт комитетинин министри Канат Аманкулов чакырып калды. Иштен чалып сүйлөшөбү. Мейлде эшикке чыгып, ошо чалып сүйлөштүк. Ал кезде Атамбаев болчу. Ошо куттуктайм. Медалың кут болсун. Молодец. Сен аркаңда турган, эмки чыга турган балдарга, кыздарга ийгилик каалап кой биздин атыбыздан. Деп ушинтип ийгилик каалап куттуктап кетти. Ошол Рио Олимпиадасында Кыргызстан жалпы бир гана медаль уткан. Анан Кыргызстанга келгенде бүт кыргыз эли мындай кубаныч менен тосуп алып, бүт жакта телевиденияда дагы, гез журналдарда дагы Изат Артыков деген гана маалымат чыгып калганда, анан Кыргызстанга келгенде ошол нерселерди сезип, мындай жылдыз болгонуңузду сезе алдыңызбы? Мен агай, Үсөн агай медаль алганда эле комнатада сүйлөшүп отурдук да. Эми сен мурунку Изат эмессиң, сен элдин баары ушинтип деп көтөрмөлөйт. Анан бийикке учуп кетпе. Бийикке учасың, анан кулаган кезде сен тосо турган эч ким жок болуп калат. Сага канчалык эл ийилсе, сен да ошончолук ийилип тур. Ийилип жүргүнүң деп ушинтип сүйлөгөн мага келатканда. Анан келгенде мен ойлогон эмесмин, аябай көп эле киши тосуп алганда, көп таныган, тааныбаган дагы көбүнчө агайлар, спортсмендер, бир туугандар, ушулар тосту. Анан арасында айылдаштарым да жүрдү. Таныганы, тааныбаганы да болду. Аябай кубанычтуу болдум да. Тосуп алыштыр. Мынакей мээнет деген ушу турбай деп. Ошол тосуп алганда аябай мен ошо келген күнү, эртеси күнү мурункудай эле, өзүм мурункудай эле алып жүрүп, анан кийин Ош базарга жакын жашачумун да, квартирада турчумун. Шорта футболка сылансы менен базарга барып майда чүйдө алып келе коеюн, кичине оокат ашытып. Ошол бойдон кирип кетиптирмин базаргачы. Анан ойдо жок да. Анан кирсең эле элдин баары деп эле сүрөткө түшүп эле, молодец деп эле. Анан керкези сен эмес деп ишенип ишенбей, сен эмес, сен ушу алып айтып атасың, жаман ал деген мондай чоң бала болчу. Анан мындай телевизордо кыска, анан кийин мындай широкий көрсөтүп коет да. Көп киши ишенбей, анан ошо базардан эртерээк чыгып кеткенге аракет кылдым да. Анткени даярданбай эле мен ойдо жок эле мурункудай эле кирип кетиптирмин да базаргачы. Анан убакыттар өтө баштады, элдин баары таанып. Ошондой сезим кандай экен? Жылдыз болуп, элге ошо көчөдө жүргөндө баардыгы таанып турган абал кандай экен? Жактыбы сизге ошол нерсе? Мен чынын айтсам өзүм жылдыз деле сезген жокмун. Мурда кандай жүрсөм ошондой эле жүрдүм. Анан элдин баары таанып атса бир аз уялат кезиң да. Келип сүрөткө эле, дейли. Молодец деп куттуктап атса сүйүнөт кезиң, бир четинен уялат кезиң да. Аябай сен көтөрмөлөп. Эми мактоого жалгыз Кудай татыктуу да.
анан сен келип ушинтип атса уялып бир бөлөкчө сезим болот экен да. Ошол 8 күндөн кийин эле ошо допинг чыкты деген жаңылык чыкты да. Ошол нерсени сиз кимден уктуңуз же кайсыл бир жактан окуп калдыңызбы? Ошол нерсени укканда кандай болдуңуз? Өзү мен агайыман уктум бул нерсени. Агайым чалды, ушундай зат сени ушинтип күнөөлөп атышат деп. Анан кийин бизде ачык айтканда мына ороз айында калп айтпайм, андай нерсе жок болчу. Мен болгону флеш ичкем. Ал флеш күч бербейт, ишти көрбөйт да. Анан мен ойлойм бул көрө албастык эле болуп калган депчи. Мындай спортсмендердин арасында мындай өлкөбүзгө мындай мурда Олимпиададан Камил Осмоновден бери жок да медаль. Анан булар каяктан эле чыга калды. Анан ортодо да акча ойноп калды, ал белгисиз. Ушу көрө албастык эле болуп калды. Негизинде мен ошол флеш ичкем. Анан агай ушинтип айтты, айткандан кийин мен шаарда болчумун ошол кезде. Эртеси күнү эле келинчегим ал кезде келинчегим боюнда оор болчу биринчи эле. Айылга кетип калдым, ал болуп. Айылда жүрдүм, айылда туугандарым үйүндө жүрдүм. Чалып атты, телефондорду алган жокмун. Агайым менен сүйлөшүп атты. Башка эч ким менен. Кандай сезимдер болду? Кайгырып жүрдүңүзбү же? Негизи мен андан кийин 1,5 жылдай стрессте болуп калдым да. Эчтеке жакпай, эч жака баргым келбейт, эч ким менен сүйлөшкүм келбейт. Үйдө эле отурам. Кыздуу болгом ал кезде уже. Кыздуу болуп калып, ошо кызым менен. Ошо бул чырды франциялык спортчу баштады, же болбосо бизге тамагыбызга бир нерсе кошуп койду деген сөздөр айткансыз. Кийин мына арбитраждык сотко кайрылдыңыздар. Ошол нерсени мындай далилдей алдыңыздарбы? Өзү негизи мен ошо соревнованиянын астында Кинг Патам деген француз бала тамак ичип атканда мындайраак отурган. Ошол кезде Жаңыл Океева соревнования чыгып атканда агайлар жок болуп калган. Мен жалгыз барып тамактанып калгам, анан стейк эт алгам да. Ошо этти коюп чай алышым керек болчу. Этти коюп кеткенде ал ушундайраак деле отурган да ал балачы. Маны бир гана Кудай билет. Мен күмөн санадым да ошодончу. Балким ошол бирдеке ишип алып койду. Анткени шилекейге тийгенден кийин эле ал канга сиңип кетет да. Күмөн санап койдум, бир гана Кудайдан дем. Балким бул Кудайдын бир сыноозу да, Алла Тааланын бир сыноозу. Ошо бир жамандыктын артында бир жакшылык турат. Алдыда эмки жылы Олимпиада оюндары турат. Бул жерде балким ошо соревнования. Ошол эле Улан Молдосов агай менен биргеликте спорттук арбитраждык сотко дагы барганыңыздарды билебиз. Ошол жактан кандай суроолор болду? Актанууга аракет кылдыңыздарбы? Анан чечим аягында кандай болду? Ал жакта айта кетсем, актанып ыйлаттык, мен ыйлап да отурдум. Мен анткени көчөдөн өтүп баратсаң, допингчи кетип барат деп деген сөздөр айтылды. Ал нерсе аябай катты эткен да. Канча актансаң да сени укпайт экен да ал кишилерчи. Анткени бул даражага жетиш үчүн мен аябай көп жолдордон өттүм да. Муну кичине токтотуп жатпы. Анан ошо сотко барганда бизди укуз да келген жок. Актанып аттык, анан алар бизге эметип берип койсо, биз тарапка чечип берип койсо, анан кийинки спортсмендер дагы силер буга чечип берип койгоңарбы, башында мындай нерсе чыкты дебедиңер беле деп аларга минус болуп калат экен да. Анан бизге
каршы болуп коюшту да. Ошондо 2 жылга четтетип койду, Бизди 2 жылга четтетип койду. Ошо 2 жылга четтеткенден кийин 1 жылдан ашык, 1,5 жылдай ошо үйдө отуруп калдым, эчтеке кылгым келбей. Андан кийин Азиатский игр болуп калды 2018-жылы. Агайым болду эми кел баштайлы деп анан Азиатский игрге даярдана баштадык. Даярданып 8 ай даярдандым. 8 ай даярданып, ошондой эле даярдандым. Соревнования чыгып кайра эле 3-чү эместим. Ошол жана Олимпиададан кийин кыздуу болдум деп атпайсызбы? Ошол кыздуу болгонуңуз сизге жардам бердиби? Ошол стресстен чыгууга, мындай алаксып бир аз болсо. Ошо кыздуу болгондо бир аз алаксып, ошо кызым менен ойноп, нары орып. Бир аз эле алаксыдык, бирок мен ошо Олимпиадага жетем деп көп аракет кылдым да. Баары бир уңталбайт кезинде. Эми азыр баары артта калды. Ошол Олимпиададан кийин мисалы мамлекеттен 3,5 миллион сом, Бишкек мэриасынан батир, дагы бир башка компаниялар батир беребиз деп ого дагы кылышкан. Ошолордун канчасын бердиби батир же албай калдыңызбы? Бишкек мэриясынан эчтеке алган жокпуз, 3,5 миллион дагы алган жокпуз эчтеке. Ошо Аю компаниянын Шаки байке бир бөлмөлүү батир бермек, 2 бөлмөлүү батир берген. Азырга чейин Кудайга шүгүр, Шаки байкеме Алла ыраазы болсун. Ошо 2 бөлмөлүү батир алгам, башка эчтеке алган жокмун. Анан ошо 2018-жылы Азия оюндарына келели. Бул Азия оюндарында канча убакыт даярдандыңыз? Анан байгелүү орунга идиндем деген ойлор бар беле? Канчалык деңгээлде ошол психологиялык жактан даяр болдуңуз эле? Мен ушу Азиатский игрде Олимпиада уже 2 жыл өтүп кетти да. Азиатский игрде мен кыргыз элиме доказать этишим керек деген селим бар болчу. Башында баштаганда эле. Ошол селим менен тренировка кылдык. Эми чоң спортто травмалар да болот. Ошо травмаларга карабай тренировка кылдык. Аз калганда ушу тиземди ортуп алгам. Бир 25 күн калганда. Ага карабай тренировка кылып, анан соревнованияга катыштык, Кудайга шүгүр. Анан жана 2 жыл өтүп кетти, арадан эч жакка чыкпай. Ошо биринчи чыкканда кичине бошураак чыгып алып турдум да, биринчи подходторумдачы 147 килограмм, 143 килограммдан баштагам. Биринчисин уйгара албай, анан экинчисин уйгарып, анан кийин үчүнчүсүндө 147 килограмм барып, үчүнчү болгом да. Анан кийин талчок бар да бизде. Рок талчок болуп бөлүнөт. Ошо талчокто 178ден баштадым. 178, 183 кылдым. 183 кылганда уже 3-чү место уже железный болуп калды да. Анан кийин 186 барсак, экинчи болот экенбиз, 190 барсак, биринчи болот экенбиз болуп калды. Тренировкада 190 килограмм көтөрүп жүргөм да ошол кезде. Анан кичине ачкөздүк нерсе бар эмеспи? Анан 190 барабыз деп агайлар менден сурады, ушундай кылайлыбы деп, макул деп. 190 барганда весканы теткенге бир аз же даяр болгон эмесминби ошол кезде. Төшкө алганда төшкө бир аз жетпей калды да. Ошондо могу кыр сөбөккө тийип калдым, сөбөккөчү. Анан оңдогончо уже ал басып койду да менчи. Ошол менен 190 тура албай калдым да. 3-чү орун алып калдыңыз. Ошол Азия оюндарынан кийин эми мына Токиого даярдыктар болот. Буюрса Токио Олимпиадасына лицензия алууга аракет кылам деп айткансыз, бирок андан кийинки турнирлерде көрбөй калдык сизди. Мисалы 2019-жылы алгач Бекдөөлөт Расулбеков менен биргеликте дүйнө чемпионатына барат деп, бирок кийин жаракат алып калды, бара албай калды деген жаңылыктар чыкты да. Мен ошо Азиатский игрден кийин көп травма боло баштадым да. Ошо 190 килограмм төшкө алганда, но сөбөккө тийгенде сөбөк жарака кетип мындай болуп туруп, анан болбой тренировка кыла бергенде кара минтип туруп бүтүп калган да ошолчу. Анан ошо бул жер мына колдорго бере берген да. Мен бул колумду оорутканына карабай кыла берип, мындай кичине аяй берип мынтип, анан бул кистимди дагы ооруткан да. Ошо травмалар көп болуп, соревнованияларга чыга албай калдым да. Анан кийин үй бүлө дагы бар, үй бүлө дагы караш керек болуп калды. Уже Азиатскийде уже 2 кыз болуп калганда уже үй бүлөгө кичине жардам берип,
калып анан биякта убакыт да кетип калды. Ошол себептерден, травмалардын себептеринен тренировка кыла албай калдым да. Биринчи себеп жаракат болсо, экинчи себеп үй бүлө экен. Ошол учурда башка жумуштарда да иштедиңизби? Ооба, эң биринчи эле тааныш байкелерим бар. Стройкада иштешет. Анан жумуштун уяты жок да. Семья багыш керек. Стройкада подсобник болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин ал жумуш меники эмес экенин билип, анткени ал жакта жүрсөң таанып калат экен деличи. Анан кийин государстводан жаман көрө баштайт экен да. Эмнеге сени карабай коюшту анан тиги бу деп. Анан ал жакта жаман көрсөтпөйүн деп кой деп такси айдап жүрдүм. Арендага машина. Такси айдап жүрдүм. Көп убакыт такси айдап жүрдүм. Анан ал жактан тапкан акчаң арендага машина арендага бересиң. Анан үйгө табып келесиң да. Эң көп табып келгеним 1000 сом, 1500 сом. Аябай эртеден кечке иштегенде. Ал кезде эми азыр жакшы тапса болот деп. Ошентип иштеп жүрдүм. Андан кийин келинчегим азыр ашпозчу болуп иштейт. Поварный болуп окуп ошол эмеге, ошол тармакка. Келинчегим иштеп жүрдү. Анан жакын арада эле Вайберс деген чыкпадыбы. Ошо тордойго ошондой болуп иштейин деп жаңы баштаган болчумун. Жаңы баштагандан кийин агайлар кел тренировка кылалы. Мына уже олимпиадага азырлай калды. Жакшылап тренировка кылып, олимпиададан мурунку изатты кайра кайтарайлы деп чакырды да. Демек, спортко кайра кайтып келгениңизге канча убакыт болду ошондо? Спортко кайра кайтып келгениме, калп айтпасам 3-ай башталды. 3-ай башталды. Буюрса азыр даярдыктар жакшы сборлор болуп атат. Мынакей команда менен биргеликте жакшы бар сон десем болот. Травмадан кийин уже жакшы аракеттер менен эми жашым да келип калды уже спорт аяктагангач. Анан буюрса ушу 2016-да кайталайын деген ойдомун да. Ортодо демек бир 3 жылдай бир токтоп калыпсыз да. Ошол 3 жылда машыгуу, өз алдынча машыгып турдуңузбу же таптакыр токтотуп койдуңузбу спорту? Эми ара-арадан кичинеден кылып турдум, бирок көбүнчө иш менен алектенип калып да. Кайра кайтып келгенде кандай кыйынчылыктар болду? 3 ай болду дедиңиз. Келгенден кийин дароо көнүп кеттиңизби ушул режимге, спортчунун режимине? Эми бул спортко ушул жашка келгенге чейин ушул жашымды бердим. Анткени кичинекейден бери кылып аткандан кийин упражнениялар унутулбайт экен да. Эми форма набирать эткенге эле бир аз кыйналасың. Азыр Кудайга шүгүр кичине жакшы болуп калды. 130-160 килограмм көтөрүп калдым. Эң кыйынчылыктардан өтүп кеттим десем болот. Ошо ыкмаларды өзүң унутсаң дагы мышцы унутпайт экен да. Бул постоянно бир иштеп жүрөп. Буюрса кыйынчылыктардын баары артта калды го деп ойлойм. Париж олимпиадасына 1 жылдан ашкырга убакыт калды. Жолдомо алууга канчалык бир пайыз мүмкүнчүлүк бар сизде өзүңүз? Кандай? Эми азыр мен чемпионат Азияга биринчи очко набирать ете турган соревнование биринчи старттын да. Ошо биринчи старттан кийин билинет да. Мен чемпионат Азияга 140-170 кылсам жакшы очко берем деген ойдомун. Эми баары Алла Тааланын колунда. Эми үй бүлөңүз жөнүндө сүйлөшөлү. Апаңыздын колунда чоңоюпсуз. Атаңызды кичинекей кезиңизде жоготкон экенсиз. Атаңыз жөнүндө мындай маалымат барбы? Мындай билесизби, элес болосуз? Мен атамды жоготкон эмесмин. Атам дагы деле бар. Болгону ошо эжем бар, бир тууган эжем. Ал 2 жашта, мен 1 жашта. Болчу экен да, бизди таштап кеткенде. Азыр телефон менен байланышып сүйлөшүп турам атам менен. Жакшы, өзүнүн үй бүлөсү бар. Апаңыз тууралуу сөз кылалы. Мына ашпозчу деп калдыңыз. Канча убакыттан бери ошо Россияда иштейт, анан Кыргызстанга келейин деген ою барбы?
өзү апамдын мен тайталарым да өмүр бою эле мантышник болуп келишкен да. Ошо манты менен балдарын багып, ошо балдары 6 бир тууган болгон, 5 бир тууган болгон, бирөөсү каза болуп калган. Анан ошонун баары азырга чейин аш бошчу. Ушу апам 2010-жылы кеткен. Ошол бойдон ошол жакта анча-мынча келип турат. Эми башка жакка көнүп калган киши бул жакта көп отура албайт экен да. Анан буйруса эми ушу Олимпиададан кийин алып келейин деген ойдомун да. Демек, апаңыз да ашпозчу экен, туугандарыңыз да көпчүлүк ашпозчу экен. Өзүңүз дагы тамак жасаганды жакшы билет болуш керексиз, э? Ооба. Кайсы тамакты жакшы жасайсыз, кайсы тамакты жакшы көрөсүз? Мен өзү мантыны жакшы көрөм. Кайсы тамакты жасайсыз? Көп эле тамактарды жасайм. Эң жакшы жасаган тамагым шорпо да. Шорпону аябай жакшы жасайм. Эми жубайыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Кантип таанышып калдыңыз? Кантип турмуш курдуңуздар? Жубайым экөөбүз бир мектепте окуганбыз. Мындай сыртыбыздан бири-бирибизди таанып чүчүк. Анан эми бул буйрук экен да. Мен ойлочу эмесмин да. Келинчегим баш кошуп калам. Анан биякта жалгыз болуп калдым да көп жылдан бери. Жалгыз эле жүрө беремби деп үйлөнөм деп өзүм ушундай чечим чыгардым да. Эч кимден уруксат сурабай. Анан апама эле бир оз айттым, апа үйлөнөм деп. Бир аз каршы болду. Анан ага болбой үйлөнө алдым. Эмне деп каршы болду? Жакшысың деппи же башка себептер менен? Эми бир аз үй жайлуу болбойсуңбу, кичине келечегиң тургузуп албайсыңбы, кыйналып калба деп ушинтип каршы болду да. Анан мен ага карабай эле үйлөнүп алдым. Ошоңа үйлөнөйүн дегенде мен практикам бар болчу. Мындай көчө практика да. Азат деген. Ошо үйлөнгөндө тоюна чакырган мен. Ошо тоюмда ушу келинчегим көрүп калдым да. Анан кийин ошо Азат деген практикам айттым да. Сен сүйлөшпөйсүңбү? Ушундай тааныштырбайсыңбы? Мындай сыртыбыздан бири-бирибизди тааныйбыз, бирок мындай жеке-менен тааныбайбыз, сүйлөшпөйбүз. Тааныштырбайсыңбы ушинтип? Үйлөнөйүн доптур деп айтпайсыңбы? Ал айтып, ал келинчегине айтып, келинчеги эжесине айтып, ал бажам болуп калды да, ал балачы. Анан келинчегине айтып, ал эжесине айтып, анан ушинтип мейли сүйлөшүп көрөйлү деп бир ай убакыттай сүйлөшүп көрдүк. Анан бир айдан кийин баш кошуп калдык. Үйлөнгөндөн кийин бир жумадан кийин эле машыгууга кетип калып, аялым бир аз тарынган деген айткан экенсиз ушундай маегиңизде. Ушу Олимпиаданын астында болуп калды да булчу. Чемпионат Азияга даярданыш керек болуп, лицензия алыш керек болуп, агайдан жооп сурап кеткем. Агай, мен үйлөнөйүн. Үйлөнөр менен эле келем. Деп анан агай макул деп. Ушу жаңы жылдын астында болчу, январь айында. Үйлөнгөндөн кийин эле квартирада турчумун. Квартира снимать этип, келинчегимди квартирага калтырып, ушу балдыстарым бар кичинекей, ошолор менен кошо. Бир жумадан кийин эле тренировка баштадым. Баштаганда эми аял киши башында түшүнбөй жүрүп, келинчегимчи. Сен ушинтип эле мен үйгө жалгыз отургузуп коеюн деп эле алдың беле. Мага көп көңүл бурбайсың. Тиге бу деп тарынып жүрдүм. Аял киши жумшак болот эмеспи? Анан мен ага түшүндүрүп жүрдүм. Азыр ушундай церемонияларга чыгам. Ушу церемониялардан жакшы месталарды алсам, бул кыйынчылыктарым бар артта калат. Өзүбүздүн үйүбүз болот. Бүт нерсебиз болот. Кыйналбайбыз. Иштеп жүрбөйбүз. Азыр Олимпиададан, церемониядан жакшы ийгиликтер боло турган болсо, өмүр бою иштебей койсоң деле болот деп ушинтип алаксытып жүрдүм да. Анан бара көнүп кетти ал деле. Мына бүгүн да мына машыгууда жүрөсүз. Азыр кандай кабыл алат? Эми азыр көнүп калган да. Азыр көнүп калган. Мейли деп өзү жөнөтөт. Мейли биякта эптеп биз азыр өзү да иштейт. Уже жанагы балдыстарым чоңоюп калган, балдарым карап турат, азыр 3 балам бар.
Ошо балдарым карап турат, өзү иштейт. Азыр уже көнгөн да түшүнүп. Балдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. 3 балам бар дедиңиз. Аттары ким, канча жашта бүгүнкү күндө? 2 кызым, 1 уулум бар. Раяна, Дарья, Билал. Эң улуусу 7-де, андан кийинки 6-га чыгат, анан эң кичүү балам 3-кө чыгат. Аттарын ким койду? Эң улуу кызымдын Раяна деп апам койгон. Андан кийин Дарья деп Үсөн агайым койгон. Билал деп чоң апам койгон. Ата болуш кандай экен? Оор бекен? Аталык сезим кандай экен? Эми жоопкерчилик көбүрөөк болуп кеткен да. Мурда өзүм деп, ушу апам деп жүрсөң, азыр сен башында аял алганда экөө болот кезинде. Андан кийин бала болгондо уже 3 болуп калат кезин. Анан 4, анан 5 жоопкерчилик көбөйүп өткөн да. Ошо. Бул сезимдерди сөз менен айтып бере албайбыз да. Белгилүү франциялык жазуучу Марсель Пруст өзүнүн суроолорунан турган анкетаны түзгөн экен. Ошол суроолорду сизге берели. Сиздин эң мүнөздүү өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Кайра Сиздин мүнөздүү өзгөчөлүгүңүз эмнеде? жөнөкөй. Эң жөнөкөй. Эркек кишиден жактырган сапатыңыз? Эркек кишиден жактырган сапаттарым, ушу эркек киши эркектей эле болгон, мужественный деп коет да, орусча айтканда. Мындай айткан сөзүнө турган ушул сапаттарды жактырам да менчи. Күчтүү болгон. Кыз кишинин кайсы сапатын баа бересиз? Кыз кишинин жумшак болот эмеспи? Жумшак, мындай азыр заман башка болуп калбадыбы? Мындай ар кандай кыздар бар да, баары эле окшош эмес. Аразында да бар да, мындай хулиганраак кыздар бар. Мага ошо жөнөкөй кыздар. Мен өзүмдүн кыздарымды ушундай жөнөкөй кылып тарбиялаганга аракет кылам. Ыймандуу, ушу сапаттар. Сиздин жактырып кылган ишиңиз? Мен жактырып кылган ишим ушу спорт. Ушу спортту жактырып кылам. Башка жумушту деле кылып көрдүм, бирок аларды ушундай жакшы көргөндөй жакшы көрө алган жокмун да. Сиз өзүңүздү кайсыл учурда бактылуумун деп эсептейсиз? Апамдар, бир туугандар жанымда болсо. Өзүңүзгө кайсы сапатыңыз жакпайт? Жалкоо. Жалпылыгы. Эмнени жек көрөсүз бул жашоодо? Алдаганда. Азыркы учурда жашаган же мурун жашап өткөн бир адам менен маек куруу мүмкүнчүлүгү болсо, ким менен баарлашат элеңиз? Атам. Сиздин жашооңуздагы урааныңыз? Кайра. Сиздин жашооңуздагы урааныңыз? Дефис. Жетишпегендикпи? Жок, уран, дефис. Чоң рахмат сизге. Буюрса Париж Олимпиадасынан ийгилик каалайбыз. Рахмат. Эски нерселерге кайтарып